Бак дарактарды жана мөмөлүү дарактарды негизи жылына 2 жолу обработка жасоо керек. Күз айындасы жана жаз айындасы. Эми ошол күз айында кайсыл менен жана жаз айында кайсыл менен дарылаш жакшы натыйжа берет деген суроолорго жооп катары ушул видеону айта кетели. Биз сиздерге күз айындасы качан жалбырактардын баардыгы түшкөн убакта сиздердин стволдоруңуздарды, бутактарды ушул железный купрос менен жакшылап обработка кылсаңыздар, сиздердин бак дарактарыңыздардагы болгон грибковый оорулар, бактериялык оорулардын баардыгын алдын алат жана коргоп берет кышы менен. Ошондой эле эрте жаз келген учурда сиздерге ушул эле купростун медный купросу бар, ошол менен обработка кылууну сунуштайбыз. Анткени анын убактысы качан бүчүр алганга чейин обработка болунат. Булардын дозировкаларын кайсы убакта бериш керек экенин билгиңиздер келсе, бизге дагы жазсаңыздар толугураак маалымат беребиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.